иштерди алып барабыз. Кыргыз Республикасынын президентинин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Абдикарим Алимбаев облустун аймагындагы аткезчиликке каршы коюлган убактылуу посттордон жана мобилдик топтордон кабар алып, алардын ишмердүүлүгүн текшерди. Ошондон мына ар бир күнү мен маалымат алып жатам, бул жака аткезчиликтин саны дагы көбөйүп жатат. Канчалык жумуштарды жасап жасак дагы бул дагы токтобой жатат. Ошону менен бирге эл жактан дагы андай ар кандай ой пикирлер силердин атыңарга айтылып жатат. Мындан сырткары облус башчысы ошол жерде текшерүүчүлөргө күчөтүлгөн тартипте иш алып баруу, алдын алуу боюнча атайын рейдтерди жүргүзүү, аткезчилик орун алышы мүмкүн болгон чек аралаш аймактарда көзөмөлдү күчөтүү, аткезчилик менен алектенген жарандарды жана аларга көмөктөшкөн жарандарды аныктоо менен мыйзамдуу иштөө боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүүнү тапшырды. Биз бул жерде аткезчиликке жол бербөө максатында айыл өкмөттөр менен бир кандайдыр бир тартип орноттурдук. Айыл өкмөтү, айыл башчылары справка берет, ушундай бизге селитра келе жатат, өткөргүлө, бизге айылдын муктаждыгы бар деп. Ошондо гана бул жерден өтүп жатат. Бирок андан тышкарда ар кандай селитраларды ошо жер семитки башка азык түлүктөрдө өткөргөнгө аракет кылып жатышат. Мына анын баары бүгүнкү күндөгү кармалган фактылар далилдеп турат. Белгилей кетсек, жыл башынан бери Баткен облустук бажы кызматы тарабынан 189 аткезчилик фактысы аныкталып, жалпы суммасы 6.115.873 сомду түзгөн. Келтирилген зыяндар мамлекеттин пайдасына өндүрүлгөн. Ал эми чек ара кызматынын берген маалыматы боюнча жыл башынан бери мыйзамсыз жер семирткич алып өткөн 17 факты катталган. Чаралары азыркы учурда укук бузуулар менен кармалган болсо, 500 миңге чейинки товарлар кармалган учурда алар 7,5 миң штраф төлөйт. Жана немен товардын кандай товар экенине карап туруп, ошого жараша мамлекеттик бажы төлөмдөрү төлөнөт. Ар бир товардын өзүнүн поштуналары бар.